Кыргызстанда жыл сайын жүздөгөн мыйзамдар кабыл алынып күчүнө кирет, бирок алардын арасынан натыйжалуу иштеп кеткендери саналуу гана. 2016 жылы өлкөдөгү аялуу катмардын акысыз юридикалык жардамга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилип, мамлекет тарабынан кабыл алынган. Социалдык тейлөөлөр коомдук фондунун негиздөөчүсү Бурулсун Сүйүналиеванын айтымында, бул мыйзам жарандардын көйгөйүн чечүүдө натыйжалуу иштеп кеткен мыйзамдардын бири болуп саналат. Правонго чоң рахмат айтыш керек. Ошонун негизинде бул мыйзам абдан астыга жылды да. Биринчиден жана мамлекеттик жактан колдоо көргөзүлдү. Атайын центрлар курулду. Атайын жанагындай ресурстар берилди, административный. Автобус солидарности деп атабыз. Ошол эле мезгилде бул мыйзамды ишке ашыруу боюнча коммерциялык эмес уюмдар, мамлекеттик уюмдар, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын баары өзүнүн салымын коюп, бул маселе бүгүнкү күндө жакшы ишке ашып атат деп айтсак болот да. Ошол эле мезгилде башка бир мыйзамдарды карасак, мыйзам кабыл алынды, бирок анын ишке ашыруу жанагындай механизмдери жок. Бир учурда мен семинар өткөзгөндө бир суроо бергем. Ошол жакта отургандарга көйгөйүп жөнүндө ким эмне билет депчи, ошондо таң калгам. Бул мыйзам жөнүндө 20% ашык жарандар бул мыйзам жөнүндө билет экен. Кыргызстанда аялуу катмарга юридикалык акысыз жардам берүү боюнча мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзамы алгачкы жолу 2009-жылы кабыл алынган. Баштапкы этапта мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча түшүндүрмө берилип, адвокаттардын мамлекеттик реестри түзүлгөн. Ошондой эле кайсы топтогу жарандар акысыз юридикалык жардам ала турганы такталган. Албетте, ошол убакта бул мыйзам эң мыкты жетишкендик болгону менен анда кемчиликтери да көп болгон. Аталган мыйзамга оңдоп түзөтүүлөр 2016-жылы киргизилип, жаңы мыйзам кабыл алынган. Бул ирет акысыз юридикалык жардам граждандык жана административдик сот өндүрүш иштерине да жеткиликтүү болгон. Ошондой эле жардам ала турган жарандардын тизмеси, тобу жана башка тактоо киргизилип, мыйзамдын ишке ашуусуна чоң өбөлгө түзүлгөн. Натыйжада жылына 10 миңдеген жарандарга мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардамдар жеткиликтүү болгон. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Финляндиянын тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандагы укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана туруктуу сот адилеттүүлүгүнө жетүү долбоорунун эксперти Бакыта Кадыралиеванын айтымында, 2016-жылы кабыл алынган мыйзам өз максатына жетти. Айрыкча акысыз юридикалык жардам тууралуу маалыматтарды таратууда 80ге жакын бейөкмөт уюмдардын башын бириктирген координациялык кеңештин ролу да өзгөчө болгонун белгилейт. Ошол эле учурда акысыз юридикалык жардамдын сапатын дагы да арттыруу үчүн мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алууга убакыт жетти деп эсептейт эксперт Кыдыралиева. Редакция закона ГГИП 2016 года внесла очень хорошие прогрессивные нормы. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча мыйзам практика жүзүндө дагы бир катар даректүү механизмдердин керектигин көрсөттү. Андыктан мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча жаңы мыйзамда бир катар маселелерге тактоо киргизилди. Бул юридикалык жардамга муктаж жарандарга даректүү жетүүнү камсыздайт. Тилекке каршы мамлекеттин чектелүү каржылык абалы бардык муктаж катмардын акысыз юридикалык жардам алуусуна күчү жетпейт. Ошентсе да мыйзамдын жаңы редакциясында акысыз юридикалык жардамдын сапатын жогорулатуу үчүн бир катар өзгөртүүлөр киргизилет. Албетте, бул мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардамдардын сапатынын жогорулашына өбөлгө болот. То есть не позволяют предоставлять помощь по всем категориям дел, да? Эксперт Бакыта Кыдыралиева белгилегендей, мыйзамдын жаңы редакциясында төмөнкү пункттар негизги өзгөртүүлөр болуп саналат. Жарандык жана административдик сот өндүрүшүндөгү квалификацияланган юридикалык жардамдар боюнча иштерди кеңири категорияга бөлүү каралган. Эң көп сот иштериндеги талаштын бир канча түрлөрү: үй бүлөлүк талаш, баланы асыроо, мүлктү бөлүштүрүү, эмгек келишими, административдик аракеттердин же чара көрбөөнүн мыйзамдуулугу жана башка маселелер категорияларга бөлүнгөн. Ошондой эле граждандык жана административдик иштер боюнча квалификациялуу жардам алуу боюнча жарандардын категориялары да так көрсөтүлгөн. Консультативдик укуктук жардамдар райондук деңгээлде чечилүүсү үчүн акысыз юридикалык алгачкы жардам көрсөтүү бюролорун түзүүнүн атайын механизмдери бекитилген. Бул аракеттер алыскы аймакта жашаган экономикалык, социалдык коргоого алынбаган жарандардын аялуу катмардын юридикалык жардамга жетүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет.
квалификациялуу экинчи юридикалык жардам алгандардын тизмеси кеңейтилет. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандар, качкандар, жашы жете электер, турмуштун кыйын абалында калгандар, аз камсыздалган үй бүлөлөр кирешесинин канча болгонунан көз карандысыз юридикалык жардам алууга укуктуу болушат. Белгилей кетсек, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы тажрыйбалуу адистердин катышуусунда даярдалып, жогорку кеңештин кароосунда 3-чү окуудан өткөрүлгөн. Радиоматериал Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Финляндия Тышкы иштер министрлигинин Кыргыз Республикасындагы укуктук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн туруктуу сот адилеттигине жетүү долбоорунун колдоосунда даярдалды. Окуган Орозгүл Арстанова, Марал радиосу.